Бүгін өріктерді кәлдіктеу бойынша сөз болады. Бүгін бізге мына ушул герой жардамга келет. Кәлдіктеу деген сөз кәл деген сөзден алынған. Мындайча айтканда, толық бойдан лысый кылып өріктерді бутоо. Кеттик анда эмесе. Өрт жалындай күч менен өкпөнүштү аламаган. Кәлдіктеу ыкмасы ар бир 7 жылда жүргүзүлөт. Мунун максаты жашартып алуу. Анткени биздин көчөттөр, өрүктөр эгер 20 сантиметрден бийик өспөй аткан болсо, анда сөзсүз түрдө бутакты кесип салыш керек болот. Мында парша деген оорулар толтура. Мында калкан оорулар толтура. Муну менен күрөшүп, майда өрүк, котур өрүк алгандан көрө, мына ушундай кәлдиктей турган болсок, ар бир 2 жылда бутактары жаңы болуп калат. Кәлдіктеу ыкмасы ар бир 7 жылда жүргүзүлөт. Мунун максаты жашартып алуу. Анткени биздин көчөттөр, өрүктөр эгер 20 сантиметрден бийик өспөй аткан болсо, анда сөзсүз түрдө бутакты кесип салыш керек болот. Мында парша деген оорулар толтура. Мында калкан оорулар толтура. Муну менен күрөшүп, майда өрүк, котур өрүк алгандан көрө, мына ушундай кәлдиктей турган болсок, ар бир 2 жылда бутактары жаңы болуп калат. Жазда буюрса, мына ушул жерден быжыраган жаш өсүндүлөр өсүп чыгат. Ошонун каалаган максатка ылайык 3-4 бутакты тарбиялап алсак болот. 7 жыл мурда мына ушул өрүк ушул жерден буталган болчу. Эми бул жерден бир карыш ылдыйраак ушул жерден кесилет. Бул жерден дагы жаңы бутактар чыгат. Мындай бутоонун негизги максаты карыган мына ушундай бутактардан арылуу. Ошондой эле мындай сиздерге көрүнүп турган болсо, мына ушундай оорулардан арылуу болуп эсептелет. Демек, бул жерде кийинки жылга кесип салганыбыздан кийин жаңы бутактар пайда болот. Андан кийинки жылга 2026 жылга буюрса, мына ушундай жакшынакай жаңы бутактардан сапаттуу мөмө алса болот. Сиздер менен Багыс Тур Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.